кимде кандай суроолор, сунуштар? Келеңиз Садахан Тисабаевич. Эми бул ратификация жөнүндөгү мыйзам концепциясы стандарттык. Сиз 20-июлда кол коюлуптур, жакында 1 жыл болот экен, Кудай буюрса, кайсы мамлекеттер ратификация жасады ушуну? Муну башка мамлекеттердин бизде маалымат жок экен. Аны бир уруксат болсо өзүнчө бир кат жүзүндө даярдап беребиз. Сиз ушул жерге келатканда так билишиңиз керек. Кайсы мамлекеттер ратификация жасады? Жасаган болсо кайсы мамлекеттер кошумча пикир менен жасады? С оговоркой. Сиз билишиңиз керек. Анан кошумча маалымат катарында беребиз деп эле. Ал биз карап атканда белгилүү болуш керек. Биз макул ратификация кылып коебуз. Канча өлкө кирет ушунун ичине? Уруксатпы, Адахан Кимсанбаевич? Элдар Алишеров, министр экономикасы. Ооба, бул ЭАЭПке байланыштуу да билебиз да. Бул 5 өлкөнүн эле келишими азыркы учурда бирде өлкө ратификациясын бүтүрө элек. Эмне үчүн? Эми убакыт бар деп ошон үчүн. Убакыт бар, пока бүтүрө элек. Именно ушул боюнча 2 эме бар, бирөөсү макулдашуу, бирөөсү протокол менен өзгөртүү киргизүү боюнча. Элдар мырза, мен суроо берип атканда канча өлкө кирет деп атайын сурайм. 5 өлкө кирет. Билем мен 5 өлкө экенин. Кээ бир министрдин орун басарлары, министрлерден биз атайын сурайбыз. Эмне үчүн? Кагазды көтөрүп алып эле чуркап жетип келишет. Канча өлкө кирет? Эмне маселе боюнча? Шарты кандай өзгөрүп атат? Канча өлкө ратификация жасады? Жасаса кандай өзгөртүүлөр менен жасады? Кайсы пункттарын өзгөртүүлөр киргизди? Ал боюнча маалымат албай туруп чуркап келип калгандарын айтып атам мен. Азыр сизге суроо берип атам, билбейсиз. Канча өлкө ратификация жасады? Демек 5 өлкө бүгүнкү күнгө чейин эч ким ратификация жасаган жок. Эмне үчүн? Кечиресиз, мен жооп берип коеюн. Адахан Кимсанбаевич, өткөндө дагы биз ушул боюнча сүйлөшкөнбүз. Бизде өткөндө мен атайын тапшырма бергем. Бүт ушу келишимдерди, протоколдорду азыр көзөмөлгө алып, кайсы өлкөлөр ратификациядан өтүп атат, өтпөй жаткан бизде маалымат бар. Бул боюнча өтө элек бүт өлкөлөр. Бирок өткөндө айткандай, жанакы сиз көтөрүп аткан маселени түшүнүп атам. Бир өлкө мисалы ратификациядан өтүп атканда, ушу ВГПсын өткөрүп атканда парламенттери өзгөртүү киргизиши мүмкүн да. Бирок мындай учурлар боло элек. ЭЭПтин алкагында анткени жанакы 2 ступенчатый ушу чечим кабыл алуу 2 эмеден турат. ВГС, внутригосударственное согласование, ВГП да. ВГСте өзүңөр билесиңер, биз ушул силердин комитетиңерге келип уруксат алып кетебиз. Ошо бүт эле өлкөлөрдө ошондой эле тартип бар экен. Ушу ВГС алдында эч ким мындай өзүнүн сын пикирин алмаштырган жок. Ошо эсептейбиз, ратификация болуп аткан жерде дагы эч ким мындай өзгөртүү киргизбейт деп ошондой биз Анда мындай караңыздар. Урматтуу өкмөттүн атынан сүйлөп аткан азаматтар, терең көңүл бурсаңыздар, күн сайын өзгөрүп атат жагдай. Эреже күн сайын өзгөрүп атат. Эгерде бир ай башта кыргыз убактылуу иштеп жүргөн Россиядагы жарандар Россиядан Кыргызстанга акча которуу эрежеси башкача болсо, азыр такыр башкача. Бир айдын ичинде өзгөрдү ушул. Ол жерде биз макулдашууга барардын алдында ойлошубуз керек. ЭЭКтин карамагына кирген жумушчуларга өзгөчө шарт түзүлөт деп биздин келишимде жазылып турат. Бирок биз кече Россияга барып келдик. Өзбекстандын дагы, башка мамлекеттердин дагы барган жумушчулары менен бирдей кыргыз жарандары көрбөгөн кордукту көрүп турат коридордо. Биз мына экинчи тактоо иретинде жазылган жеринде айтып атабыз, акча инструменттерин которууда кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу. Бул жалпы тону. Ичинде терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү маалымат алмашуу жөнүндө макулдашуу жана акчалай каражаттарын которуу дагы деп атабыз да. Биз
ошол уюмга кирген өлкөнүн Свободны. чексиз эле жок, кечиресиңер, чексиз эмес. Бул жалпы тону ичинде терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү маалымат алмашуу жөнүндө макулдашуу жана акчалай каражаттарын которуу дагы деп атабыз да. Биз ошол уюмга кирген өлкөнүн мүчөсү катарында биздин жумушчулар Россиядан канчага чейин акча которо алат бизге? Кечиресиңер, чексиз эмес. Биздин жумушчулар Россиядан канчага чейин акча которо алат бизге? Азыр, бүгүн. Свободны. чексиз эле Жок, кечиресиңер, чексиз эмес. Сиз билбей турсаңыз мындай кылыңыз, кошулбай туруңуз анда. Чексиз деп айтпаңыз. Элдар мырза, ошол министрликтин биларманы катарында сиз айтыңызчы, канча которулат? Вы имеете в виду по банкам? Банк мененби, чөнтөгү менен алып, самолет менен учуп келеби, кандай болбосун? У нас безгранично, он должен, единственное, если он с третьей страны завозит, то задекларировать как физлицо, что провозит сумму свыше $10 000. Он самолет менен өткөндө $10,000 ашыкты декларация кылыш керек. А башка өлкөлөрчү? Башка өлкөлөрдүкү да ушундай. Шарты бирдейби? Шарты Эми караңыздар, бизден эмне пайда ушул мүчө болуп тургандан кийин биздин артыкчылыктарыбыз барбы? Артыкчылык жок, баардыгы бирдей каралып А атат. эмне үчүн кирдик анда бул уюмга? Ушул анда суроону көтөрүш керекпиз. Туруп айтабыз. Сейчас подождите, Руслан Сатылганович, Адхан Касымбаевич, здесь просто во всех странах у нас в соответствии с таможенным кодексом одинаковые условия для физлиц при перемещении наличных денег через таможенную границу. Здесь единственное соглашение и протокол этот говорит о том, что эту информацию, то есть декларацию, да, на денежные средства мы передавали друг другу. Вот о чем соглашение. Макул, анда тактоочу суроо сизге. Ошол акчанын адал экендигин, анан терроризмге каршы эмес иштетилет дегендиги жөнүндө эмне справка алыш керекпи кыргыз жарандары? Такого нету. Здесь уже соответствующие службы в рамках своей деятельности получают информацию, да, то есть в рамках своей деятельности могут проверить информацию о происхождении этих денег. Элдар мырза. Мына бажы чек арасы аркылуу накталай акча каражаттарын жана акча инструменттерин которууда кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга дейт, алдоого жол берилбештиги дейт. А эмне ошончо акча көтөрүп келеткенде ал справка алыш керекпи? Бул акча легалдуу иштелип табылган акча деп справка алыш керекпи? Жок, кандай справка жок. Он просто, когда, например, если с Турции завозит деньги... Турция эмес, мен Россия, ээктин ичине кирген өлкөлөрдү айтып атам. Бул келишим на это не распространяется. Здесь именно с таможенных границ, пересечение таможенных границ. У нас внутри нет уже таможенных границ. Макул. Эмне үчүн кече 22 февралдан баштап Кыргызстанга акча которуунун көлөмү чектелди? Это, скорее всего, связано с ситуацией, которая сейчас происходит в Российской Федерации. Ушундай форс-мажорный жагдайлар көрсөтүлгөнбү келишимиңерде? Валютный рынок у нас сейчас пока еще не единый валютный рынок, и финансовый рынок тоже не единый. К 2025 году он должен стать единым. Сейчас пока все регулируется национальным законодательством. Идут шаги, есть соответствующая дорожная карта, в которой участвуют наши национальные банки, Министерство финансов. В рамках нее мы идем к согласованной политике. Түшүнүктүү. Анда урматтуу төрага менден ушундай сунуш бар. Ар дайым ушундай келишимдерди достук деп биринчи алдына чыгып биз чыгып кетебиз да. Калган өлкөлөр шашпайт. Эртең бир өлкө оговорка киргизип койсо, мисалы Армения же Тажикстан, биз ал оговорканы киргизе албай калабыз. Шашпайлы. Эч ким кууп аткан жери жок экен. Эң кызыктар өлкө дагы муну ратификация жасай элек экен. Бул учур дал ушундай сабырдын түбү сары алтын деген келишим ушул. Кое туралы, калган өлкөлөр өткөрсүн бир сыйрадан. Андан кийин биз байкайлы дагы жигиттер Кыргызстан силер эле калдыңар дегенде анан биз жетишебиз да, билесиңер да. Ошону кое турбайлыбы? Себеби бул өзгөрүү азыр дүйнөлүк финансы алмашуу, акча которуу түбүнөн өзгөрөт. Ал эмес эл аралык акча которуу маселелери каралып атат азыр, доллардан баш тартуу менен, юань менен рубльга өтүү деген.
Бул келишимдердин баары токтоп калат. Менимче ушундай сунуш киргизбейлиби, башка биздин кесиптештерди, өлкөлөрдү күтө туруп, анан кийин шашпай киргизели деген. Ушул сунуш гана. Уруксат Бадыхан Кисенбаевич, азыркы биринчи окууда бул концепциясы эле жактырылат да, концепциясын жактырып берсес, экинчи окууда анда биз башка өлкөлөрдү күтүп, анан экинчи окуудан өткөрсөк болот да. Биринчи окууну токтотпой эле концепциясын жактырсак деле болот. Ошо концепциясы жакпай атпайбы? Түшүнгөн жокмун. Ошо концепция жакпай атат, идеясы жакпай атпайбы? Жок, бул деген ар бир өлкөдө бул маалымат алынып жатат азыр. Бул просто азыр соглашенияда ушул маалыматты бири-бирибиз менен мындай этот обмен информацией. Только об этом соглашении. Здесь ничего нового, новых требований, ничего не устанавливается. Если вы соглашение вот все полностью прочитаете, здесь единственное, мы должны определить, когда ВГП проведем, предоставить уполномоченный орган, кто будет передавать информацию, и все. И здесь какая информация, в какие сроки она должна передаваться, сколько дней. Например, в обычном режиме это 30-дневный срок должен ответ дать. Если же для страны нужна срочная информация, то 10-дневный срок. Все, здесь только про обмен информацией. У нас сейчас национальное законодательство, у всех это регулируется. Любой гражданин, который привозит деньги с третьих стран, он должен задекларировать свыше там указанной суммы. У нас 10 тысяч долларов. Все, об этом только информация будет. Наши таможенные органы, ну, кого правительство уполномочит, будет обмениваться информацией. Об этом соглашении. Эльдар Туралевич, түшүнүктүү, рахмат. Биякта сунуш бир аз башкача болду. Эми ратификациянын тактикасы жагынан, убакыт жагынан биз эми эске алып коюшубуз керек, көрүбүз да. Бирок ар бир мамлекет, урматтуу Бадыхан Кисенбаевич, сиз жакшы билесиз, ар бир мамлекет өзүнүн бекитилген мыйзамдарына ылайык тиешелүү ратификацияны өткөрүшөт. Мөөнөт жагынан биз министрлер кабинети менен чогуу карап көрүшүбүз керек кийинки келишимдер боюнча.